Уммар журналынын чакыруусу менен Борбор Азияга алгачкы жолу үй-бүлө мамилелери жана бала тарбиялоо боюнча эл аралык деңгээлдеги адис Хадижа Кубра Тонгар Туркиядан келди. Негизи Кыргызстанда деле эмес, бүткүл дүйнөдө азыр үй-бүлөлүк маселелер, бала тарбиялоо боюнча маселелер бул актуалдуу аябай тема, көйгөйлөр аябай көп. Анан бизге дагы аябай кайрылгандар, апалар, энелер көп болчу кеңештерди сурап, кантип никебизди сактап калабыз, эгер жалгыз бой эне болсом кантип баланы тарбияласам болот деп кеңештерди көп сураган. Анан быйыл Кыргызстанда дагы мамлекет тарабынан үй-бүлө бекемди боюнча азыр законопроекттер жана негизи долбоорлор жазылып атыптыр. Анан ошондуктан биз ойлодук, бул дагы ушул семинар биздин коомго чоң салым кошот деп, жана биздин мамлекетибизге дагы жардам берет деп. Семинарга мугалимдер, тарбиячылар, мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын апаларына, сыноого кабылган аялдарга колдоо көрсөткөн түрдүү фонддун өкүлдөрү, коомдук ишмерлер, устазалар, балдар үйүнүн кызматкерлери, ошондой эле жардамга муктаж аялдар чакырылды. Кудайыма шүгүр, мына бүгүн биз эң сонун Новат элде семинарда отурабыз. Хадижа Кубра Тонгардын мыкты семинары жүрүп атат. Мен атайын Оштон Ноокаттан келдим, чакырылып. Албетте мен Бакырбаган апалар деген китепти Баткенде бир кызым дүкөн ачып ошол жерден хадия кылды эле, окуп чыгып, сонун жазыптыр. Мен деле ошо темаларды, көйгөйлөрдү айтып аткам да башка жерлердечи, балдарга мынтели тарбия кылалы, жакшы сөздү айталы деп. Анан мен дагы билбеген нерселер көп экен. Бул китептен дагы жакшы маалыматтарды алдым. Азыр аны текеден теке маңдайында туруп сүйлөп атпайбы? Өтө жакшы болду. Жакшы маалыматтарды алып атабыз. Бакырбаган апалар дүйнөлүк бестселлеринин автору Хадижа Кубранын семинарына катышуу үчүн атайын алыскы региондордон жана коңшу Казакстандан Борборго келген конуктор да болду. Бишкекке мен Баткен облусунан келип отурам. Кызылкая шаарынан жана өзүмдүн Instagram баракчасынан китеп окуп берип, өзүмдүн аудиторияма ошол китептин кандай баалуулуктары бар, китептен биз кандай пайдаларды алабыз, мына ошол жөнүндө блог алып барам. Мына ошол Бакырбаган апалар деген китеп боюнча мага өтө эле көп сурамжылоолор түшүп келет да. Ошол китеп боюнча дагы окуп берсеңиз деп. Мына ошодон улам мен ушул жерге келдим, жана жүрөктөн чыккан сөздөр албетте жүрөккө жетет. Өтө таасирленип уктум, даже ыйлап дагы уктум окшойт. Өтө таасирдүү, өтө жакшы. Семинардын биринчи бөлүгү үй-бүлө мамилелерин жакшыртуу, никедеги сүйүүнү сактап калуу, түгөлөр ортосундагы бекем байланыш түзөө темаларынын алкагында болду. Ал эми экинчи бөлүктө баланы бакырбай, кол көтөрбөй тарбиялоо боюнча энелерге мыкты кеңештер берилди. Катышуучулар жооп таба албай келген суроолорун Хадижа Кубрага берип, адистин өз оозунан ынанымдуу жооп ала алышты. Өзүм тарбиячы болгондуктан балдарга кандай туура тарбия берүү боюнча сабак семинарды угуп жатабыз. Мен буга чейин кандай ойлогом? Мисалы, үй-бүлөлүк тема боюнча үй-бүлөнү мисалы айым тапкан акча өзүнчө өзү билиш керек деп ойлоп жүргөм. Бүгүнкү семинардан жок, үй-бүлө жубайы, аял экөө бирдей тапкан үй-бүлө каржыны бирдей жумшаганда гана үй-бүлөдө жылыштык, өйдө бийиктик чыгат экенин түшүндүм. Иш-чаранын алкагында китеп жарманкеси өтүп, Хадижа Кубранын кыргыз жана түрк тилиндеги китептери арзандатуу менен сатылды. Катышуучулар узун кезекке турушуп, автордун кол тамгасын алууга жана эстеликке сүрөткө түшүүгө мүмкүнчүлүк алышты. Бүгүнкү иш-чара мага абдан жагып атат. Негизи Хадижа Кубра Тонгардын буга чейин китептерин окуп жүрчүм. Анан азыркы учурда турмушка чыгуу жашында болгонум үчүн бул семинар мага аябай пайдасын берет деп ишенем. Анткени биз аял зат катары үй-бүлөбүздүн очогун кармоочу бизбиз. Бала тарбиясы жөнүндө, үй-бүлөнүн кантип сакташ керек жөнүндө ар бир кыздын маалыматы болушу керек деп ойлойм. Жогорку кеңештин 7-чи чакырылышынын депутаты Динара Ашымова Ыйман Нуру партиясынын атынан Хадижа Кубра Тонгарга жана үй-бүлө институтун бекемдөөдө, зомбулукту алдын алууда мамлекетке кошкон салымы үчүн Уммар журналынын башкы редактору Элиана Мариям Сатаровага ыраазычылык кат тапшырды. Бекем үй-бүлө, бактылуу балдар семинарынын максаты өлкөбүздөгү үй-бүлө институтун бекемдөө, жубайлар ортосундагы мамилени жакшыртуу, кыйкырбаган апа болуучу энелерге жол көрсөтүү, үй-бүлөдөгү зордук, зомбулукту алдын алуу болгон. Семинар бул максатына жетип, көптөгөн айымдардын жашоосун жакшы тарапка өзгөртө алды десек жаңылышпайбыз.